Мен сизге урушкуңуз келип атса, мен сиз менен урушайын деген жокмун. Мен сизге дагы бир жолу түшүндүрүп айтып атам. Жок, мен сиз өзүңүз баштап атасыз. Өзүңөр кагаз берип атсыңар. Жайыт жерде. Жок, сиз тетиякты караңыз. Тетиякта суу жок болот, ошол жака барайын мен. Армаңыздар, жакшы, рахмат. Сен менин арсымга турган жигитсиң. Мен сизге дагы бир жолу силкмелеп туруп качып баратасың. Жайыт деп берип аткан үчүн, бирок жайыт экени үчүн Менде даже тех паспортум бар. 2011 сиз баягы токтоп чыгарып атат да? Үй курсун депчи. А 2017 чыгарып атат, бул жер жайыт жер деп кандай болгон? Эми ошону айтып атпаймынбы мен. Очередке туруп алгансыздарбы же сатып алгансыздарбы? Сатып алгандар. Биз сатып алганбыз. Токтоп турабыз, кошуналар. Давай ынтымакка келели. Шүмшүк дегенге айтып атат. Картаң эмбирекесин жоргусанын отурдуп атат. Жүйелим огуступ атат. Силер кандай уятыңар жок балдарсыңар мындай? айыл өкмөтү, ата жайынный кеңеш не имели права собственными решениями проводить трансформацию данных земель сельскохозяйственного значения. Ракишев уже не являлся главой, но в то же время Ана мына балдарга кайрылып улап келдим. Чындык менен кетсин. Бекерде жаманатты болуп бербейин. Күн ысып атат, Күн ысып атат. Маселе да ысып атат биякта. Так, эмне болот? Сында. Жана жайыт комитетиде берди экен ошондон. Ошо жайыт комитеттин эмеси барбы? Бизге айтып берсеңиз, ошо эмес именно ошо жайыт жерлер боюнча келип атабыз. Эми өзүңүздүн кабарыңыз. Аерди алар жок да. Жок, Лена биякта экен го. Эми аны чакыртканда аны азыр кирип кабинетине киргилечи. Мен бу жерден сиздерге жооп берейин, мага маселе тиештүү. Сизге мисалы маселе 5 күнгө деген маселе 5тен белгилүү болсо керек. Кабарыңыз барбы? Сиздин аймакта ал жер. Ооба. Ошол азыркы ошол 108-контурдун статусун тактап алалы алгач. Статус белгиленгенби? Село Бешкүнгөй, населенный пункт под строительство индивидуальных жилых домов деп регистрация кылыптыр госрегистрдан. Трансформация убагында эми айыл өкмөт азыр документтер бүт бар архивде. Аны архивден сурасаңар болот. Бизде бу жерде баягыны чогултуп бергенбиз. Журналисттер келгенде. Азыр бизге артынан чогултуп бергенбиз. Архив бизде. Куруу сөзгө азыр. Сен дос атыңыз ким сиздин? Мен жана тааныштырдым, дагы бир жолу тааныштырайын, атым Абдыган. Мен сизге айтып коеюн. Архив бизде жок. 2020-жылдан баштап бизде 2020-жылга чейинкинин баарын архивге өткөрүп бергенбиз. Так. Анда архивде болсо мен азыр ала келгем. Сайраган апага берген документтер. Ала келдиңиздерби? Жакшы. Ала келгенбиз. Жакшы, хорошо. Сиздер архивде сактасаңыздар биз онда кол деле көтөрүп жүрөбүз. 108-контур жайыт жери болуп эсептелинет дейт. Муну ким берип атат? Чүй облусуна Аландыр районунун Таш Мойнок айылынын жайыт комитети берип атат. Жайыт комитети берип атат. Жайыт комитети берип атат. Эмнеге анда мисалы мен да сизге суроо берейин, силер эле мага суроо бере бербей. Жок. Сиз биз суроо берейинби? Биз суроого жооп бере турган. Суроо берейинби? Биз суроо берип жооп ала турган. Суроо берейинби? Биз маселе боюнча келип атабыз. Сиздердин аймактагы жер боюнча келип атабыз. Мен сизге айтып атам, дагы бир жолу айтып атам. Силерге чейин журналисттер келген. Айта бериңиз. Журналисттер келген, колуна берген, чогултуп, топ документтерди берген. Эмне документтер бар экен бизде. Калгандары архивде дегем, архивден алып алыңыздар. Не документтерди бердиңиздер эле? Мен сизге дагы айтып атам. Мага да бериңизчи да. Мен сизге берейин десем жок. Силер айтып келиш керек да. Айтып келсеңер биз топтоп коймокпуз да, дайындап. Бергенбиз. Мен топтоп бергенге жетишиз, буюрса. Дагы айтчу маселе. Сот иштери жүрүп атпайбы? Ошо сот иштеринен кийин сот чечим чыгарат да. Сот чечим чыгарсын. Ким менен соттошот? Эми прекрасно билесиңер да. Жок, эми биз билбейбиз, сизден сурап атабыз да. Билбесеңер анда соттон барып билип алгыла. Соттон барып. Мен деле билбейт экенмин, ошо кандай жүрүп атканын. Соттошпой эле өзүнүн территориясын куруп. Биз эмнеге соттошом? Берген жоксуңар, монда. Мен ким менен соттошом? Эмнеге соттошом? Ошол жерде жананча эл менен элге бөлүп берип атса, эл алып, аерде үй салып жашап атса, анан мен кантип аларды выселять этем? Гос актысы менен госрегистрдан мен запрос кылып атам. Госрегистр берип атат. Населенный пункт, по-моему, 2006-2007 жылдары мына
регистрация кылып гос актылар таркатылган. Бул жерде айтып атат, бул жайыт жер, бул населенный пункт эмес деп атат. Берип атат. Анан сиз кайсы жерден алып атасыз 108-контурда населенный пунктте? Мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Заместитель начальник. Мен сизге урушкуңуз келип атса, мен сиз менен урушайын деген жокмун. Мен сизге дагы бир жолу түшүндүрүп айтып атам. Жок, мен сиз өзүңүз баштап атасыз. Укпайсызбы? Мындай да, биз берге 2017-жылы айыл өкмөтү болуп келгенде, 2017-жылы айыл өкмөтү болуп келгенде биз бул жердин баарын инвентаризация кылганбыз. Аны жөн эле жок жерден эле мен эчтекеге мындай оюман чыгарып бирдекени айтып аткан жокмун. Биз келгенде жерде үйлөр салынып отурукташып, жана эл калк жашап аткан экен. Анан биз сураштырганбыз, эмне болгон жер, ушул жерди жайыт жер деп атат деп, Сайракан апа келген ошондо эле. Жаңы шайланып келдиң, ушул жерди териштирип бер деп. Мен териштиргем. Документтерди бергенбиз. Ошол убакта зам прокурор, биринчи зам аким, госрегистрдин өкүлү, архитектуранын өкүлү болуп, баардык комиссияна чыгып, аерден акты түзүлгөн. Анан ал акты бизге берилген эмес, арыз менен ким кайрылса ошого жооп берилди да, ошол адамга. Андан кийин калганын мен билбейт экенмин, ошол бойдон токтоп калган. Ошол актын майнысын айта аласызбы, өзү акты жок болсо да? Эмнесин айтайын? Эмне майнысы? Майнысын билесизби мындай? Жок, окул неме жок, кабарыңыз жокпу, ал акты эмне деп жазылган жерде? Актыбы? Акты как положено, населенный пункт. По-моему, населенный пункт мынчанчы жылы деп бир чечим менен келишкен. Мынчанчы жылы болуптур. По-моему, первый зам аким биле чечими болуш керек. Буйругу менен чыгыптыр. Мурун акимияттын урүүндө эле трансформация болчу экен. Ошол чечимди чыгарышканда, всё деп ошо актыга кол коюп бергенбиз. Ошо бойдон бүткөн. Так, эми мындай кылалы. Силер мындай кылалы деп мындай кылгыла. Силер эми мындай кылбайсыздар. Бизде бөлөк жумуштар бар. Жок, бөлөк жумуштарыбыз да көп. Бөлөк жумуш кайсы жумуш? Бу жерде маселе боюнча келип атканда. Могу сиз орус жок, кыйын окуп берем деп атпайсыз. Жок, сиз тетиякты караңыз. Тетиякта суу жок болот, ошол жака барайын мен. Сиз могу жооп бербейсизби? Жок, окуп берейин десем жана бербей жатпайсыз. Жана сурап аткан нерсемди бербейсиң. Эми кайра бөлөгүн берем деп атасың. Ошону берем мен, ошону. Эми мындай кылбайлыбы? Дагы башка суроолоруңар барбы? Биз ушулга жооп толук алган жокпуз, ынанган жокпуз. Сиздин жообуңуз бизди толук кандуу ынандырган жок. Толук кандуу жооп берсеңиз. Мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Ынанбасаңыз. Сот иштери жүрүп атат деп атам. Сот чечим чыгарсын. Соттун чечиминен кийин, анан кийин биз будем исходить от решения суда. Ал бир. Экинчиси, бүт документтин баары архивде деп айтып атам. Биз 2020-жылга чейинкиси бүт архивде, 2020-дан кийинки документацияны мен чыгарып берейин. Бизде. Болду? Дагы эмне суроолоруңар бар? Мен как неме катары мен таанысың да. Ооба, апа, конечно. Бирге жүрүп бирге. Ооба, апа. Мына мен 14-жыл алгандан бери мен эшиң алдында жүрөм. Бир жылда жок дегенде 5 жыл келем. Туурабы, Келемби? 5 жыл эми, бир жыл. Эми бул маселе менен эмес бөлөк. Сиз жана эмежден дагы келип атпайсызбы жана? Шайыр апалар деп да келип атпайсызбы? Келип атасыңар. Мен азыр мына участок боюнча. Момундай болуп атат да бекол. Мына азыр мына өкөңөр тең жаш балдарсыңар. Мен силердин апаңар болом. Действительно. Мен өкөңөрдүктөн көрүп туруп мен ичимен таарынып атам да. Себеби дегенде эмне үчүн ушундай мыйсам турсам, мыйсам жөнүндө сүйлөбөйсүң дагы, кайдаган айтасың, каяктагы архив кагылайын бол. Мен ушул жерге келгенде мына өзүңөр кагаз берип атсыңар. Жайыт жер деп. Буяк жайыт комитетин жайыт деп берип атат. Эрмантов госрегистр жайыт деп жатат. Мына Алиевтин немесин токтомун алып келип берген, ошондо дагы кагаз менен алып келип берген. Ал айтып атат. 2006-жылдан бери айыл өкмөтү самовольно трансформацияга бергенге акысы жок деп. Эми аны апа мындай кылбайлыбы? Бекбол. Мен ошол боюнча жооп берип койбоймунбу? Токто, мана мындай да. Менчи, мага эч нерсенин керек. Мага только мыйзам керек. Ооба. Сен мен келсем айтасың постоянно. Мен кылган эмесмин. Азыр капетиңде ошондой болуп атат. 20-жылга чейин архивде эч нерсеңер жок. Архивди мен текшерткем.
Мен лично баргам. Архивди мен bir жыл иштеп, bir кагаз таба алган эмесмин. Архив эмели мыяңарда жатат, мына аркылы эски. Мына корпусуңарда эле жатат. Биринчиден, экинчиден Жок, апа, сиз мындайда, сиз жала жаба бербеңиз да. Тиякта жатат деп. Сиз каяктан билесиз? Потому что эмне анда комиссионна келгиле мен киргизейин. Анан жөн эле жала жаба бересиңер. Сен айтып, сен мындайда, сен мурун кайыл өкмөтү кеткенде, сен приемакты перечишмин. Прием кылдым, ошону өткөрдүм мурун кайыл өкмөтү бүт кагаздар кеткен жок да. Мыйзам сенин маңдайыңда турат, могу жерде. Ооба. Мен ошону апа мен үйдө отурган. Апа, мен ошону айтып атам сиздерге. Мен өткөрдүм. Ошо сиз айтып аткандай акты түзүп, эмне документи бар, ошол документтин баарын архивге өткөрдүм. Бир документ өтпөптүр архивге. Бир документ өтпөптүр. Айыл өкмөттөн. Анан кайсы полный документтердин баарын берден актировать этип, архивге кат менен кайрылып, архив прием кылды, өткөрүп салды. Бекбол, эмне болду? Мен документимди тапып келип бербедимби? Секретарың айланып кетем, жарым саат снимать этти. Канакей ошол документтер? Мен жөнүндө уже бир айдан бери жаным мен жөнүндө болуп атат го бу жерде. Эмне үчүн силер ошону тактап коюп мени ортого неме кылып атсың? Мени көчүп кетип атат. Бекбол көчүп кетип атат. Эмнеге көчүп кетти атат? Анан Бекбол 14-жылы ошол жерде бир эле Камжар деген бала бар болчу. Калган үй жок болчу. Калган бир үй жок болчу. Мунугу последний сен келгенден кийин шатрап курулду. Мен бетиңе эле айтайын балам. Трансформация болду. Качасыңар закон алдыңарда турса. Жок, апа, сиз мындай кылып атасыз да. Токто. Ошондо сиз курулду дегени кандай? Ошондо мени берди деген турасызбы жерди бар? Канча келип айттым, куруп атат. Мындай кылалы. Мындай кылалы. Урматтуу. 20 жолу чогулдуңар, бирөө акты жазган жоксуңар. Бириңер шапкелерди жапкандан башка эчтеме кылбайсыз. Бекбол мырза, урматтуу журналисттер. Эки документ боюнча токтолоюн. 2017-жылы ушул Алабүн районунун Таш Мойнок айыл өкмөтүнүн жайыт комитети берип атат. Бул жер 108 контур дейт. Жайыт жери болуп эсептелет дейт. 03-02-2017. 03-02-2017. Мен 2017 сиз келгенге чейин мен келгенге чейин. Сиз келгенден кийинби, бирок ошол баягы берилиптир да ошону жайыт деп. Жылына келип мен сага кайрылып атпаймынбы, Бекбол? Ошо менде жумуштар бар. Албаңыздар, жакшы, рахмат. Сиз эме жок, биз сынанган жок сизге. Сиз документтер бербейсиз бизге. Эми сиз бир суроо коюңуз, мен ошол күнгө чогултайын. Суроо. Мен азыр сен келсең эле мен бу жерде дайын турган жок да сага. Мына дайын турган. Сен же звонить этип айтып койсоң мен дайындап коймокмун да. Жүргүлө. Качан дайындайсың да? Бизге кагаз түрүндө. Дайындап запростордун баарын чогултуп туруп мен сизге сиз телефон номериңизди таштап кетиңиз. Мен сизге толуктап туруп чогултуп туруп өткөрүп берейин. Мен ушул жерге келип атам, ошол жылдан бери мына айыл өкмөттүн көзү турат. Бекбол, мына ушул жерде келип бир жолу барып, ошол кошуна колоңдорго иш жүргүзүлгөн жок, айтылган жок. Мына Сайрахан эженин сарайы бар экен. Ушуну бир жакшылап неметкенче үй салбала деп айткан жок да. Мен үй салып аткан сайын келип аттым ушул жака. Жок, апа, бир мырза айтсаңыз бир жолу айт. Анан Бекбол, сен айыл өкмөт деп келип атабыз да. Апа айттым коем. Сен деген эле жумуш иштешиң керек. Апа, аны сиз айткан жоктор. Мен канча жолу келип аттым, мен билгенден 18 жолу составлять этип атты комиссия. Бир протоколуңар барбы? Протоколду бербейсиз. Болду. Потому что силер туура эмессиңер, ишиңер чыгып атат бу жерден. Өзүңөр билип турасыңар ошол жерде. Сен прекрасно билесиң ошол жердин жайыт экенин. Азыр сот иши жүрүп аткан, сиз да билесиз да. Бекбол, айланай, сен ошол жерде тургансың. Сен деген айыл башчысың, айыл өкмөтүсүң. Сен элдин ортосун биздин немебизди укпай туруп, кайра сен ар кайсын айтып атпайсың. Сен өзүң эмнени айтып атам ар кайсын? Өткөндө дагы бир негени айтып атасың. Ар кайсы эмнени айтып атам? Населен пункт кайсы жылы? Госрегистр берип атат. Мен ошол запросторду берейин деп атпаймынбы? Чогултуп атпайбы? Населен пункт. Мен силерге чогултуп берейин деп айттым. Мен өзүң кагазды окуп алып, эмнеге каякта да чечимби? Эме койгулачы, чогултуп берем деп айттым го. Кайра эле сөздү башынан кандай баштай бергенде эле кажети жок. Апа, жакшы, мага сурооңуз жок болсо. Суроо бар да. Бекбол. Эми мен не кылайын анда?
айыл өкмөтүсүң. Сен менин артымда турган жигитсиң. Мен сизге дагы бир жолу силкмелеп туруп качып баратасың. Бир жолу айтып атам сизге дагы. Мындай. Дагы бир жолу кайталап айтып коеюн. Мындай деп айтып атам. Бул кагаздарды толуктап Өзүң берген кагазды өзүң окубайсың, мени коркуп атасың. Сен өзүң берген кагазды оку. Топтойын, анан өткөрүп берейин деп атам, Дагы эмне деп айтайын? Биз топтоштун кереги жок. Бу жерде эки жайыт комитети менен мамлекеттик каттоо кызмат айтып атпайбы? Бул жер населен пункт эмес. Сиздердин жайыт кызмат айтып атат. Бул жер айыл чарба багытындагы жер деп атат. Ушул эле болуп иштеп атканда эле госрегистрден, архитектурадан келип эле топосъемка жасашып эле аттап-буттап ченеп огородду беришип атат. Чогултуп бердим мен буга келем. Бекбол. Ошол мына көзү турат, айланып кетейин. Өзүң айтып атсың. Канча бир жолу акты жаздыңарбы? Потому что акты жазбайсыңар. Барасыңар. Үйдөн бердин кишиде болуп чыгасыңар да, аяктан эчтеме жазбай кайра келесиңер. Себеп дегенде, айыл өкмөтү, тиги архитектор, госрегистр 5 колдой билесиңер. Ошондо эмне документтерди көтөрүптү эле? Мен азыр эмне документ экенин айта албайм. Документтер эже алып келген документтерди копия кылып мен айыл башчысына бергем. Кайсы эже? Сайракан. Ошол эле көтөрткөнсүзбү? Ооба. Башка документ көтөрткөн жоксуз? Эжедеги документтерди эле алдырганбыз. Бекбол мырза, буяк эме болуп па? Сиз эмеге? Мо документтерди кайра алып туруп, кайра берип коесузбу? Жүрүңүз, апа. Кеп. Бекбол мырза. Мында Жүрүп ошол жака барабыз, на место барабыз. Бөлүм баштап атпайбы? Мен документтерди көтөрткөндө Сайракан ападан алып туруп эле кайра Бекбол мырзага бергем деп атпайбы? Эмне болгон документтерди? Мо документтерди алып туруп эле кайра сизге берген турбайбы? Сиз Жо, мен официально жооп берейин деп атпаймын. Жо, көтөрткөндө Мен запрос кылам. Сүйлөшпөдүк мен, кайра сүйлөшөргөн топ жок. Таң калып атат, сиз кайсы органда эме мекемелерден көтөрттүңүз эле? Ошону официально колуңа берем, аны көрөт. Жок, буга чейин кайсы органдардан эмелерден көтөрттүңүз эле, мекемелерден? Бекбол мырза. Кайсы структуралардан көтөрттүңүз эле документтерди? Мен бир 15 служба го дейм. Азыр бизге бөлүм башчыңыз айтып атат, мо Сайракан ападан алып туруп эле биз Бекбол мырзага бергенбиз. Ошондо документтерди алып берди эле, алып копия кылып бергенбиз деп атат да. Өкүмүттөр сөзүңүздөр эки башка болчу. Ал эмеде болчу. Биз, по-моему, чогултканда ал биринчисинде мен чогултканда ал декретте болчу. Жаңы чыкты да жумушка. Жок, азыр айтып атпайбы мен көтөрттүм. Бул жана баянкүсүн айтып атат окшойт. Бердиби? Жок, сиз айтып атпайсызбы, 2 жолу көтөрткөм деп атпайсызбы? Сайракан апа, могу документтерди сизден алып копия кылып алды эле, бияктагы бөлүм башчы. Ооба. Өткөндө келбеди. Ошол эле документтерди Саңый момча документ мына азыр барып жүр сурайлы. Көтөрткөн кереги жок турбайбы анда? Жок, азыр ошо ордуна барып эле көрөбүз деп атпаймынбы? Жок, көтөрткөндүн кереги жок турбайбы демек? Эмнесин көтөрткөндүн кереги жок? Бекбол, көрүнгөн шылтыгды айтасыңар, эмне ушундай кыласың? Эмне шылтыгын айтып атат? Мына жүр азыр барып сенин көзүңчө сурайлы, кимден решение алышкан тигилер? Кимдер? Жашоочулар. Эми ошо барайлы деп атпаймынбы? Барып атпайбызбы? Барабыз азыр. Барып атпайбызбы? Давай машинеге отуруп. Кимден алып атат? Кеттик, машинеңерди айдап. Жанагы неме болсо айтып тур өткөндө мен чоң атам ушул жерде жашаганда. Ким? Ошол жерде. Сиз биякта турабыз да, биякта. Мен кой таштыктым. Өсүстүм балдар. Ошол жерде билесизби, кайсы жылдары үйлөнүшүп баштаган? Мен ал убакта студент болчумун. Ошол бар беле үйлөр? Ооба. Бар беле? Ооба. Негизи эле. Мына өткөндө айылдан барып келдик, Бекболго деле. Бекболдун берде эч кандай күнөөсү жок, азыр эмеси жок. Мурунку ошол убактагы айыл өкмөттөрүнүн эме болду. Азыр трансформация болгон гос акты менен сатып алгансыңар да? Кызыл китептер менен бар. Строительство индивидуально жилого дома. Менде даже техпаспортум бар. Мына ол эки үйдө техпаспорт бар, калгандары жана. Мен техпаспортум бар. Неметиш керек. Гос актыңар, частный гос акты бар. Бекбол, мен былтыр неме келгенде, бир комиссия келгенде, немеде кагаз бар. Сен арендага алып турсуң 8 сотка. Сен эле бар болсуң. Кайерден алып тур? Айыл өкмөтүнөн 8 сотка аренда, башы аренда кылат. Аренда эмес да, буякта короодамы? Кызыл китеп турбайбы? Аренда. Эмени кызыл китебиңизди алып чыкпайсызбы? Кызыл китебим жок, бирок техпаспортум бар. Алып чыкпайм. Бекбол, мен алып чыгып берем. Бекбол, анда мындай да. Булар кимге тийди эле, ошо башынан местныйлар алды да мэрди. Ким алды эле? Кандайча булар ээ болуп калды? Бу мэрдегилер кандай эле очередь менен алдыбы? Кезекке туруп алышты. Эмне болгон? Ким алды эле? Кандай алышты? Эми ал убактагыны мен айтып атпаймынбы? Сотто азыр сот чечсин деп атпаймынбы? Жок, сот эми айыл өкмөтүнүн очередте турган сот чечпейт. Бар да силерде. Ким алды эле? Мисалы, сен мейли даже сен иштебей эле кой. Сен Эми мен ал убакта иштеген эмес, мен ал убакта бул жерлер трансформация болуп решение чыккандан кийин бир жерде документте бар да кагылган. Студент болчумун, школьник болчумун, каяктагы. Мен бул жерлерге
кийин эле келдик да биз. Келсек, ушу үйлөр турупту да. Ошо менен кылдык. Мисалы, азыр мына гос актысын алып чыксын. Давайте. Мына бу жерде сарайды тарткыла. Мына апанын сарайы. Тарткансыңар, Тартканбыз. Мына апанын сарайы. Апа, мо алдын сурап атасызбы? Жок, мен артын каягын сурап атасыз? Мен мурун сурагам. Азыр неме санитарный зонасын полностью мага восстановить этип берген. Мыйзам чегинде. Мага эч нерсенин кереги. Мыйзам чегинде. Мыйзам чегинде санитарный зонасын бөлүп бергиле. Анан буягын мен билбейм мен, аягын билбейм. Эми кимге жер берди? Бары мыйзамды болуш керек. Эмне кылдыңар? Бирок булар айтып атат. Биз айыл өкмөтүнөн решение алдык. Биз дагы бир жолу айтып атам. Ушул таладан да айтып коеюн. Жана айыл өкмөттөн да айттым, мен бул сырттан да айтып коеюн деген. Сарайыңыздын түбүнөн да айтып коеюн. Талабы же бул? Жок, сарайыңыздын түбүнөн дегеним да. Тала деп тура эмес айтып. Мен да бир сарайыңыздын түбүнөн. Бир айтса эле жабышып калат экенсиз. Мындай, эми тала дегенди мен бу жерде сырттан дегеним да. Айыл өкмөттөн айттым, мен сырттан айтып коеюн. Мындай да, апа. Бул сарайды силер алып атканда билгенсиңер, жана эме жок экен эле. Жана Чабанский домиги жок экен, макул, анан ошентип сатып алгансыңар. Анан келип менден требуйт эттиңер, мен айттым, апа билип туруп сатып алгансыңар, эмнеге эми мен силерге кылып беришим керек. Эмнеге андай кылышыбыз керек, апа? Бөлөк балдар да жүрөт, жер албаган, үйү жок, үй сала албай. Жерибиз жок деп жүргөн балдар бар. Ошолорго бербейлиби андан көрө деп дагы айттым эле го. Айтпадым беле. Сага мен ответ берейин. Себеби Бекбол бул сарайды сатканда бар бекен атыңда. Биринчи жолу нарушение болгон. Сарайды ээсинен бөлүп алган эмессиңер силер. Сатылып кеткен бул. Мен ошон үчүн кайрылып атам да. Могу жителдер мага жалып жасап атат. Боксидик болуп атат деп. Решение мен казыр эмелерде кызыл жанында эмес. Жок, решение керек берди. Ким берди решение? Ошол интерес. Кече эле жасатып турсуңар да, 2009-жылкы. 2009-жылкы. Ооба, мына техпаспорт. Мына ушул көчөдө мына мен үйүмдө анан бир гана үйдө бар, калгандары техпаспорт жазат элек. Ошо. Болбосо эмнеге жазат элек? Муну сеники ошондо аренда болчу, техпаспортуң жок болчу. Муну 2009-жылы. Жок, бул мурун болгон эмес. Кийин эле болду. 2009-жылкы. Жок, мен билем. Потому что мен Лена мага неметкен. Үй меники. Үй меники. Мен техпаспортты 7,5 сотук экен да. 7,5-8 сотукка жакында. Ушундай болуп берген. 8 сотук го, 8,85. 8 сотук экен да. 8 сотуктан. Архитектура проект жасап берген турбайбы? Архитектура берип атат мына бүттүгүн. 10-жыл болуп атат. Бул жерде айыл өкмөтүндө эмне эме, мисалы бизде элде эмне күнү. Жок, мына постановление жүрбөйбү, апа? Мына окуп койсуң. Навитаев. Изготовление проекта реконструкции жилого дома в соответствии с земельным кодексом Ташмановский айылный округ постановил просить районный отдел архитектуры изготовить проект реконструкции жилого дома, расположенного в селе Бешкинге, улица проектируемая, участок номер 37. Так, 11-жылы решение чыгып атат. Ким чыгарып атат муну? Навитаев айыл өкмөтү 11-жылы 13-жылы болду да Навитаев. 11-жыл болгон. 11-жыл деп жүрбөйбү? 11-жыл Навитаев болгон жок да. 11-жыл 23-май дейт. 11-жыл Навитаев айыл өкмөтү болгон жок. Эми болбосо аны апа текшериш. Эми сиз айткандай эле боло бербейт да апа. Жок, мен жөн эле сен токтоп тур мынакей. Кожобеков КМ. Составил Кожобеков мынакей каны неме? Схема, проект жасап беришиптир үйүнө мына. Проект жасап берип. Эмне законныйбы бул, незаконный жасап атабы? Муну сот билет да сен айткандай. Жок, эми аны силер айтып атпайсыңар. Мына бүт бар кол коюп берип атат. Жайыт жер болуп атса, мына берден мына. Жок, мына атайын силер өзүңөр жүргүлө дегендерде мен келдим. Неме? Канжа? Санжа? Жерде комиссия мына. Начальник главный архитектор Аламузской район Арабеков СТ дейт. Начальник госрегистра дейт. Ким дейт? Мусаев К дейт. 2011 сиз баягы токтоп чыгарып атат да? Үй курсун депчи. 2017 чыгарып атат, бул жер жайыт жер деп кандай болуп калды мына? Эми ошону айтып атпайм мен силерге. Мен силерге ошону тактап берейин деп айтып атпайм. Кандай болот? Бул жерде бир момент бар да. Мен эмне деп айтайын апа?
Мен не дайгай, мен силерге айтып атам. Мына. Берде берип атат, чыгарып атат да. Токто, мен мага. Берде 2018-жылы чыгарып атат. Сиз көрүп атасыз өзүңүз апа, э? Токтоп турсаң мындай ток. Мына, сиздин атыңызды дагы кечирим сурайм. Абдыганы. Абдыганы. Мына сиз көрүп атасыз, бул жерде токтомдор чыгыптыр. 2011-жылы 2011 чыгып атат. 2010 деп жүрөт. 2010 деп даже. Арабеков дейт. 2010 чыгып атса, 2018-2019 жайыт жерде берип атат. Исполнитель выполнил Кожобеков КМ дейт. Хорошо, мына токтоп тур, мына токтомду карап тур уласыр мынакей. Бул 2011 экен, 2011. 11-жылы. Токтом 11-жылы жасап атат. Анан силер документти каяктан муну жасап атасыңар? Нулар, каяктан проект кандактан мындай документ согласие эчтеме постанов жок эле токмо проект. Жайыт жер убагында жасалып да? Ошондой болуп атат. Мурдагы жылы эле мен запрос кылганда эч кимдин кысыл кетеби жок болду. Бул мисалы могу жерде 897 метр аралык сакташ керек экен. Ооба. Могу жерде санитардын нормалынча ошол боюнча келип атат. Эми дагы эки тарап. Ладно. Мындай да, эми ошол эже сиздер бул сарайды качандан бери эметип алдыңыздар, сатып алдыңыздар? 2014-жылы сатып алсаңыз, неге ушул убакка чейин сиздер сайреже ушул эмени козгоп, ушул жер бизге момундай тийиштүү экен деп ушул эми азыр кайрылып атасыздар да? Жок, ошол алгандан бери кайрылып. 2014 мына ушул жерде 3 гана үй бар болчу. Жөнөтүп түзөп коймоксуздар. Эми азыр берде Санжар, мен ошондон бери законду таба албай жүрөм мына. Азыр мынакей берден мына кошуналар сасап деп аткандан кийин мен уже закондон кайрыла баштадым. Бул жер 2018-2017-жылы чечим чыккан. Эми ошол убакта билгенсиз да сиз уже бул убакта үйлөр келет, анан түшөт. Эч ким менен эч ким иши жок болчу. Ошол убакта 2014 сиз алганда мына Куан үйү бар болчу, Анарожен үйү бар болчу. Могу жер курулуп элек болчу. Биз неметкенде алганда мына жерде мунун фундаменти бар болчу. Анан мына жерде вагондон болчу, эч ким жок болчу бу жерде. Ооба да, ошол убакта айтсаңыз болмок. Ооба, мен бар болчумун. Саламат бар болчу кошуналар. Сен бишек жактан свет алып, анан сенден сурасам айттың, ушинтип айыл өкмөттү акчамды жеп алган, анан мен ушинтип ракышып мага ушу жерди берди деп айттым. Мен акчам жеп алды деп айткан жокмун. Ошо жеп алды деп айткан жокмун, мен акчамды бер. Азыр барыңар. Акчам жеп алды деп айткан жокмун. Мен ошо сатып алдым деп мен. Кайра келдим мен ушу элди көрүп. Өзү лично келип бөлүп берген. Ооба да, анан мен деле Ким бөлүп берген? Бул жерде айыл өкмөттү очередке туруп алгансыздарбы же сатып алгансыздарбы? Сатып алгандар. Биз сатып алганбыз. Местныйлардан алганбыз. Бул жерде бул эжеге местныйларга берген да. Анан биз келип сатып алганбыз. Эжеде 329 кою бар экен. 875 метр аралык сакташ керек экен. Мына үйлөр 875 метр чыгабы? Чыгабы? Почти 1 километр болуп жатат. Не чыкпайт да. Мына биягымдай болуш керек экен. Эми бул сайыз соттун чечими менен бузуш керек, соттун чечим чыгарып берсе. Ана сен сатып болот. Абдыгалы. Бул эжеке үсүнтет да. Жайыт жерде тетакта полюной жер. Ушунчалык жайыт жер керек болсо мына карьерде эме албай жер. Буякта полюной жер. Тетек Ак Ордо бар мисалы. Шаарда канча полюной жерлер кетип калды. Анын баарын албай анан кантип түшөт эми. Жайыт жерде эме алат да. Йоо, таң каласың. Бу Кашар деген сайыздын убагында Кашар, азыр дегенде булар население пункттан кетиш керек, наоборот керек болсочу. Санап станциядан келип бүрдүп-бүрсен өрүп кеткен буяка. Бу жерден деп айтат да. Мына сосед Куан деген мына 40 уй бакканда санап станциядан келип запрет берген, малыңды жап да, айылдан көчүп кетти. Мына жапты да көчүп кетти. Бул жерди 108-контурду бул жайыт жер деп атат да. Населенный пункт деп атпайт. Анда кызыл китеп эмнеге берди анда мисалы? Ошол сурап атабыз. Кызыл китепте садыр өз органына ким аким кеттиби, Сокулуктун акими. Арызын жазып аягында туруп укпай коюп кызыл китеп бербей коюп. Барар жерси 2 метр балдар. Мына мен деле карып калган немемин мен деле. Мен кошуна болуп бирөөңөр менен беттешкен аял эмесмин, туурабы? Мен эч кимди тааныбайсыңар. Же тааныйсыңарбы? Силер баарыбызды бир группага салбадыңарбы уже? Уже эле салбадыңарбы? Тааныбайм. Жок, токтосоңор, мындай кошуна болуп бири-бирибиз менен сүйлөшүп көрөлөкпүз. Мен биринчи көрүп атам силерди. Анан мына Бекбол, мына ак көз, кара көз бүт жаш балдар турасыңар. Дайте, пожалуйста, ким алган биринчи очередь мына жакта жерди? Ошол список тапкылчы. Давайте ошондон баштайлы. Список, мисалы. Списокту. Булар список Местнер алганда, сатып алганда. Сатып алса, ошо саткан кишилер сатып алгансыңар. Мындай, токтоп турабыз, кошуналар. Давай ынтымакка келели. Силерде күнөө жок. Мен силерге эч нерсе деп айта албайм. Менин акым да жок.
балдарым. Силер окат кыла баштадыңар. Эмне деген окат расход болуп атсыңар. Мен деле ошондой окуп токтоп тур балам. Силерде күнөөңөр жок. Сен биринчи жолу жана эң биринчи саткан ишин өзүнүн балдарын испсобун алып кетип ким алды? Участок. Хорошо, ошону мен 14 күн вакыт алдым. Булар менен күнөөсү бар. Булардын эч кандай күнөөсү жок. Жок, силер чакырдыңар мени буяка. Мен чакырдым да ошон үчүн мына эл менен мен эл менен сүйлөшкөм уже. Мелис апа, давай, всё. Бербейм колумду, справкам немелер. Биринчи алган справка. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде жашоочулар 2010-2011 жылдары 2011 жылдары кызыл китеп алганын айтып атышат, бирок трансформация болбогон жер, баягы жайыт жер деп биякта берип атат. Таш-Мойнок айыл аймагынын жайыт комитети чыгарып атат. Бул 108-чи контур дейт. 108-чи контур деген тактап коеюн, ушул жер. 108-чи контур могу тарап 108-чи контур деп эсептелет экен. Бул жер жайыт жери деп эсептелет деп 2017-жылы чыгарып атат. Ал эми бияктагы жашоочулар 2010-2011 жылы алып атса, мына ушуну тактоо алдында турабыз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Ошол жерде мен айттым, айбек каргай, мен онун чабандын баласы мынакей тууган экен, хорошо дедим. Мына көз турам. Моягым 8 соткасын бересиңер бергиле да, мына сарайдан чыккан боксийдикти кылган жерим берчи айланайын. Бул чак барып туруп оформить этип берди. Ушул боюнча письмо боюнча мен жооп берип коеюн. Могу письмону ар бир биздин госрегистрда, кадастрда ар бир айылдын куратору бар. Анан бул Таш-Мойнок айылдын куратору больничныйга чыгып кеткендигине байланыштуу мага түшкөн. Мен анан аты жөнүңүздү кандай кызматта турасыз? Ислам Азат. Ушул письмо мага түшкөн. Ушул писмонан мен картографтардын данные боюнча, картографиянын данные боюнча, материальный инвентаризация боюнча жообун жазып бердим. Аталган контурлардын баарын бияка көргөздүм. Анын ичинен могу жанагы 108, 111, 196 контурлар айыл өкмөттүн токтомунун кеңештин негизинде трансформация болуп тур деп жазып бердим. Каяктан алдыңыз аны? Эмнени? Ошо трансформация болуп тур дегенде. Токтомдор барбы? Ушул токтомдордун негизинде перевод болуп тур деп жазып бердим. Так, 108. Айтарыз. Ошол анан башка эмне да? Кайсы жыл болуп тур ошондо? Айтып койсоңуз. Трансформациясы болуп 2006 жыл. 2006 жыл, Ben açık mı var? Sonra kapatmış. Так. 2006 жылы Азырбайжан Националдык капитал болуптур. Канчанчы контур отурулган ошондо? 111, 196, 110, 108, Общий площадь. Актте барбы? Бакта бар. Эмнеге бияк берген чечимде актте жок деп берилет? Бияк деген трансформациянын документи жок деп берет. Бул деген эки башка понятие. Түшүнсөңөр? Өкмөттүн постановлениясы бизге регистрацияга түшкөн да. Ошол башка. Анан бияктын историясы кандай, башы кандай мен аны билбейм, мен бияктын кураторумун. Ошо 2006 жылы жасап атам. Айыл өкмөтү не имеет права самовольно трансформировать. Өкмөттүн астынан өтүш керек деп жатат. Эми ошону баардыгын мен билбейм. Мен мисалы ошону мыйзамга ушунча жүгүртүп мен ишенип, ошону сактап жүрдүм да, трансформация болуп калган экен деп. Ошондо да чыгылдатмай, жоктон санитарный сан кичине калтырып болот экен. Все кошуналар күнүнө 2 күн биринде жаап жасап атты да. Анан эми ошондо
Эми ошо 2006-жылдын бул жерде мыйсам бар да, гос регистрде жазылат да айланып кетейин. Архитектурга берилет, немеге берилет. Эми үй бүлөдө деле ар ким өзүнүн обязанностун аткарат да. Кичинекей бала тамагы жеп туалетке барат, келиним үй шыпырат, жүк жыят. А булардын деле ушул полномочиясы бар да айланып кетейиндер. Неужели силерде ошол полномочия жок? 2006-жыл мен уже наизусть билип алдым. Ошол убакта эле билгем мен. Бирок мен сөзүм өткөн эмес. Когда экотехник келгенде, экотехник Алиев деген киши айтты. Сайрахан апа деди, мына сиз тарапта моякта. Болду, мындан артык закон жок. Булар не имеет права. Земля не трансформированный деп канчанчы жылы 2020-жылы келгенде, по-моему, кагазын мүмкүн ошибаюсь числодан. Ошентип кеткен. Ошондон ошо кагазды да алып бардымай, бардык жерге кайра жаздымай. Бир кишиден ответ болгон жок. Ни госрегистр, ни архитектура. Все равно өздөрүнүкүн жасашып атат мына. Мерде азыр могу жердечи. Сиз Исаков Азат, мерде жазып атасыз да? Мен жазган жокмун. Жок, ошо кирип атасыз, кол коюп атасыз да, ошо комиссиянын курамында бар экенсиз да. А мындай берип атасыздар, анан кийин биякта трансформация болду берип атасыздар, айлык өкмөт кылды. Ошол кезде дагы мына мен жаңы мен жумушка келген кезде, жаңы эмес, эртең жумушка келген кезде, ушу дагы биздин куратор болуп калыптыр Ташмайнокту. Азыр комиссия болуптур, бара кал деди. Барсам уже комиссия болуптур. Анан тиги неменин материальный инвентаризацияны гипроземдин специалисттери да келиптир. Пазбишакен деди, ана пазбиша болсо деп кол коюп бердим. Бирок андан кийин могу документтерди мен көргөн эмесмин, могу токтомдор бар экен. Андан кийин мына кечээ күнү немеден кат келгенде могу токтомдор бар экенин көрүп жазып берип атам. Перевод болгон токтомдордучу. Гипроземден мен справка алып келдим. Что неме общий Канчанчы токтом бар, токтом, номер канча? Жайыт деп гипроземде бар. Аны да алып келдим. Жок, жайыт экен үчүн. Жайыт экен үчүн гипроземде перевод болгондон кийин аяка мындай алар барып изменение киргизбейт ал картасына. Алар жайыт коюп туруп. Мен билбейм айланып. Ошо 108-контур айтылган 6 контур азыр жайыт жерби? 93-жылкы карта менен жайыт, бирок перевод болгон. Жайыт жер бүгүнкү күнү населен пунктка перевод болгон турбайбы? Перевод болуп, ген план жасалып архитектура менен. Анан жана элдерге бөлүнүп берилиптир да. Кайсы документ негизинде? Ошо. Токтом турбайбы? Местного кеңеш. Постановление айылный кеңеш. Айыл өкмөтү имел полномочия? Имел полномочия. А мына соттун эмеси бар, азыр министерство берип атат. Минсельхоз, что айыл өкмөтү не имел полномочия берип атат. Бүгүн саат 2-де Минсельхоз ошентип берсе, анда сотко берсе, сотто анда чечиш керек да. Мынакей. Все спорный вопрос. Все спорные вопросы решаются в судебном порядке деп турат 119 статья Земельный кодекс. А может 2017 берип атат ондай деп. Анан неме, моундай өзүңүздөр ойлоп көрсөңүз, айыл өкмөтү неме деп берип атат? Жайыт комитет. Багачы. Жайыт комитет жайыт деп берип атат. Эми ошону айыл өкмөт менен тышат эле өзүңөр иштешисиңер. Эмне булар ошону көргөн жокпу? Силер көргөн жоксуңар. Эми ал жайыт деп берип аткан үчүн, бирок жайыт экени үчүн да, бирок перевод болгонун көргөн жок да. Ал кантип айланып кетейин? Жок, могу берип атсам. Силердин полномочиялар эмне вообще? Айылдын кеңештин бияка кантип берип аткан биздин ишибиз жок да, ал кантип берди, жайыт деп берди, ал барып үй салганын көрүп туруп берген жок. Мындай да. Мисалы, мына Айбектин көзү турат. Мен мисалы сарайымды көрүп туруп, бул специалист. Мен жөнөлүп покупательмен. Кой багып, окат кылайын деп. А эми үчүн бул билбейт сарайдын зонасын. Мейли, кандай ал силердин ишиңер, бириңерге кандай баш ийесиңер, каяктан закон чыгарасыңар. А эми үчүн бул мыйзамды билбейт, анан бул кандай чор ошол жака барып иштеп атты. Эмне үчүн ошолор көрүп туруп, ай бул жер болбойт, бул сарайдын зонасы деп айтканга менен булар не имеет права или кандай мамлекеттик акт алып баштаган малыңарда эми алган малдар биз ал малда иштеген эмеспиз. Мен жеке мен өзүм ал малда иштеген эмесмин да, кызыл китеп менен жанагы айылга бөлүнүп берип аткан жер тилкелер бөлүнүп аткан кезде мен иштеген эмесмин. Хорошо. Бирок сен көрүп аттың ошол жерде жер алып аттың. Мен бар, ай жанагы Эмилдин огородун кесип аткан сен ошол жерде жүрдүң. Анан кандай силер кандайсыңар? Суу чумчук чыга аласыңар, бияктан тияктан болуп эле. Силер ошо мен айтып аттым, мен сага суроо берип атам.
Эмне үчүн мейли бергиле, менин ишим жок. Кимге бересиңер? Трансформация болду, болбош. Менин эч кандай ишим жок. Мына азыр сен айыл өкмөттү архитектор конфликти кылып атсыңар. Мен Жапаровка да кирем, Камчы Ташиевке да кирем. Конфликти силер кылып атсыңар. Кошуналар мени Мине деген атка кондуруп атат. Шүмшүк деген айтып атат. Картаң эмбирекесин жолуксаң отур деп атат. Жүйелме огус деп атат. Силер кандай уятыңар жок балдарсыңар мындай. Мен кирем барын айтам. Силер өзүңөр конфетти жасап коюп мен ортодо тиякта талап атат элдер. Алып кет коюңду деп атат. Алып кеткен боксийдин кереги жок. Жейсиң алып кет деп атат. Мен каяка барышым керек? Эмне үчүн сен ошол убакта бир жолу сен ошол аралашып жүрдүң. Ошо мен тиякты жалып десем сен жанталашып Эмилге участогун алып берип жүрбөдүңбү? Же калп айтып атам мен? Я. Эмилге участок алып бергеним эсимде жок. Өзүн оформить бербедиң. Жок, кайсы бар? Кайсы жыл бармысыз ошол жака? Куратор болуп 2014-жылдары барганмын. Сиз барганда үйлөр бар беле? Мен барганда үйлөр бар болчу. Апанын да сарайы. Канчанчы жылы? 2014. Үйлөр жок болчу. Сиздин сарайыңызда бир гана Санжардын үйү бар. Сиздин сарайыңызда айтып атам, мен баргам. Үйлөр сурадым мен, бар деп. Мен апанын мага түшкөндө апанын сарайы түшкөн. Установление границ деп чыгарып. Түшкөнбү же андай бар беле бар? Арыз. Азыр мен башынан жооп берип коеюн. Апа мени чакырган малда апанын өзүнүн тиги сарайын чек арасын тактап бер деп чакырган. Мен апанын чек арасын, апанын уже мамлекеттик акчысы бар болчу колунда. Анан жана участоктор боюнча суроо, ал участоктарда канча үй бар, канча фундамент, канча строение бар экен эсимде жок калмалды. Мен апага барганым 2014-15 жылдары барсам керек да. Бирок мамлекеттик актылар бар болчу. Мен иштеп атканда апага да кызыл китеп жазалган эмес, мамлекеттик акт берки соседтерге да жазалган эмес. Мен жазап көргөн эмесмин да. Мага чейин уже жазалыптыр мурун эле. Жайман индивидуальный кимдики болсо, мисалы, кайсы Ивановдук болот, Петровдук болот, ошол арналып келсе индивидуальный ошону текширип неметип берели, картадан карайлы, ким берди, ким токтом чыгарып берди, ким госак берди, туурабы? Үстүртөн неметпей, конкретно. Мисалы, бирөөгө берсе Яшматов деген, Яшматовдун үйүн келип текшерели дагы ошол каналга канча турат отчуждение десе, фактически барып текшерели, неден келели, бизден кандай документ алды, айыл өкмөттөн кандай документ алды, текшерип. Үстүртөн айтып койгон, үстүртөн азыр ал мейли, ал кийинки маселе. Биринчи маселе мына сиздики жанагы качараңыз боюнча ошонун маселесин караш керек болот. Санитарный зона. Ошол сиздин качараңыздын маселеси. Себеби дегенде уже эл менен уже конфликтке кетип атабыз, понимаете? Анан эртең ал жерден кандай болуп кетет? Алар деген канча расход болду? Жок, эл менен да сиз деле элсиз да, ошол жерде турасыздар сиз деле. Сырттан келип, бир жактан келбеңиз. Жок. Мен ошол жерден тиги кошуналар менен өмүр барган жокмун. Себеби дегенде мен мыйзам чегинде деп тирет этип жүрдүм. Немеси канча жерде турат? Азыр качара канча площадь канча? 19 сотка башка эле. Бул 40 сотка болчу. Анын 20 соткасын сатып жүрүшүн. Жарымын башка собственник, жарымында апалар отурат. Сиздин жарыңызда башка бирөө? Апанын алардын да өз сору барбы, жокпу? Жок. Алар билбейм, алар мал бакпайт, алар үй салып отурушат. Үй салып алышкан. Билбейм, алар мен тааныбайм да. Азыр сизге тиешелүү 19 сот. 19. 19. Госактыңыз бар ал, Госактың бар. Неме качара кирип чыга турган выезд бар. Момунча китеп, мынакей. Өзүнүн жолу бар. Мынакей жалаң, мынакей, жалаң менин жүгүрүм момунча. Это первый экземпляр, оригиналдары. Сиз мамлекеттик көчүрмөсү барбы жаныңызда? Госактыңыздын немеси барбы, копиясы? Көчүрмөсү. Эми просто мындайдам балдарым, просто ушунчага жеткирбей эле коюш керек болчу да. Мен эгер туура эмес сүйлөсөм, конечно. Жок, сиз туура эле сүйлөп атасыз. Сиздин эме мыйзамдык комиссиялык укугуңуз эже. Тем более 75 иштетиш керек да балдар. Мыйзам иштесе ушу келечегиңер өзүңүз караганча ушу жетет да силерге. Мыйзам иштебей мына канча киши эмне болот экен. Азыр ошол документтердин баарын выемка кылып, орган алып кетиптир. Кече бир майор милиция келген карындашы менен. Ошол запрос кылып, мына мен сага айтпадымбы, азыр. Ошондо керектүү материалдардын баарын бергиле. Берип следствие жүрүп атат азыр. Эгер Минсельхоз берсе, ал жактан дагы соттун немеси жүрүп атат. Мында следствие жүрүп атат. Акыркы точканы койсун ошолор. Ким мун менен заң иштеп атат? Сотко барып атабы ушул? Ошол сотко барып атабы. Анда соттун разбор кылыш керек. Жана сен немеңде айыл өкмөттүн компетенциясына кирет деп биздин центральный аппарат берип атат. Ал дагы бир немеге ссылаться деп атат, но здесь бул да ссылаться алып.
Согласно статье 11 Земельного кодекса Кыргызской Республики, отнесение земель в категорию переводной и одной категории в категорию другой категории производится уполномоченным органом. Уполномоченным органом в данном случае является айыл өкмөтү. Ошол да? Ошол малда айыл өкмөтү. Азыр кысыл китеп 2009-жылы мен алып отур. Колдорумда отурат. Аны ким берип отур? Раньше кызыл китеп жок болчу они. Мына азыр эң последний. Санэпидемстанция 18-жылы. Силер гос системадан өткөрүптүрсүңөр да ошону. Мен өз көзүм менен көрүп, оозум ачылып калды. Мурдагы жылы Лена мага жазган. Сайракан эже, бир гана Санжардыкы бар, анан 4 аял и то аренда, озеленияга аренда. Кече баары көрсөтүп атат. Мени чут сабап коюшташты. Что за наглость? Ушундай бир кагазда могу комитет берип атат. Бул жайыт жерде кандай болуп калды? Силер акыркы точкасыздар мына ошол жерде айылдагыларга кызыл китеп берген орган катары. Эми азыр өткөргөн орган мен жана айтып кетпедимби? 10 гектар 60 сотукты 2006-жылы айылдык кеңештин сессиясында каралып, айылдык кеңештин сессиясы айыл өкмөткө берип, айыл өкмөт ошонун негизинде токтом чыгарып 10 гектар 60 сотук жерди сакылыш боюнча. Анан ошол боюнча генплан иштелип чыгып, архитектурадан тийиштүү жетекчиликтердин баардыгы кол коюп берип туруп, анан ошол жер жеке менчикке ошол жердеги калктуу конуштарына которулуп туруп, азыркы күндө ошол жерде баардыгы жашап жатат экен. Ошонун жанындагы эжекебиздин илгери союзный времяда курулган кашарасы бар экен. Кашарасы 2 бөлүктөн турат экен. Бир жагы башка собственник, экинчи жагы бул эженин собственниги. 1930 метр квадрат деп атат. 1930 метр квадрат жерге эжеке өзүнүн укугун жерге каттап, Чабанский домик кашара деп косак алган экен. Эжекебиз өзү 4-3 покупатель экен ал жердечи. Анан баягы немени иштеп атканда, архитектурадан генплан иштенип атканда, ошо охранный зоналар, бул же эже айтып аткан прилегающий территориясы, каналдын, электрозымдардын, жана башка баягындай жолдордун отчуждение деп коет, каналдардын отчуждениясы ошол генпланда каралат. Ошо каралган болсо керек. Ал жерде 2006-жылы иштеп аткан адамдар бүгүндө да госрегистрде иштегендери аз, бир-экөө калгандары ошол мезгилде жетекчилер кеткен. Айыл өкмөттүкү деле тем более жок. Анан буга чейин ушул маселе боюнча укук коргоо органдары выемка кылып туруп документтердин баарын алып кетиптир. Бүгүнкү күнү Ички иштер министрлиги да тергеп атат экен. Сот болуп атат экен бир жагынан. Ошон үчүн укук коргоо органдары акыркы точкасын коюп коюш керек бул маселегечи. Урматтуу достор, мына Чүй облусунун Ала Мөдөр районуна караштуу Бешкүнгөй айылында 6 контур боюнча бүгүнкү күндө Айыл чарба министрлиги ошол учурдагы айыл өкмөттү жана жергиликтүү кеңеш менен ошол соттошуп аткан учур экен. Биз Айыл чарба министрлигинин ошол бүгүнкү күндө аракети кандай болуп атат, ал жердин статусу кандай, ушул боюнча биз пикирин билүү үчүн Айыл чарба министрлигине келдик. Талайбайк айтсаңыз, ошол Ала Мөдөр районуна караштуу Бешкүнгөй айылындагы баягы 108-116 ошол 6 контур боюнча айтып беришчи, бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Сотто иш жүрүп атат дейт. Бүгүнкү күндө кайсы инстанцияга келип калды? Ким менен соттошуп атасыздар? В настоящее время региональное управление по городу Бишкек Чуйской области, службы по земельному водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской республики обратилась с административным иском в административный суд Чуйской области по признанию недействительными ряда постановлений органов местного самоуправления Ташмайновского айыльного аймака Аламудунского района Чуйской области о проведенной незаконной трансформации земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Значит, предмет иска состоит в том, что органы местного самоуправления Ташмайновского айыльного аймака Аламудунского района Чуйской области, превышая свои полномочия, самовольно трансформировали
земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в 5 контурах села Бишкунгей, Ташмайновского аймака, а именно в контурах 108, 110, 111, 116 и 196. Данные земли, если детализировать их категорийность, например, контур 108 общей площадью 10,5 га состоит из 9,5 га пастбищ, 1 гектара каналов и коллекторов. Контур 110 площадью 3,7 га представляет собой орошаемую пашню. Контур 111 общей площадью 2,8 га, из них 2,3 га пастбища, 0,5 га каналы и коллекторы. В контуре 116 из 10,4 га 10,1 га это пастбище, 0,3 га это дороги и прогоны. В контуре 196 общей площадью 8,2 га, 7,7 га это пастбище и 0,1 га это каналы и коллекторы, а также 0,4 га дороги и прогоны. Вот. В настоящее время по данному делу ведутся судебные разбирательства, начаты судебные разбирательства, как я сказал, в административном суде Чуйской области. И наши требования состоят в том, что признать данные постановления недействительным, поскольку выданы были и изданы были с нарушением земельного, в первую очередь, законодательства, а также Айылный кеңеш не имели права собственными решениями проводить трансформацию данных земель сельскохозяйственного значения. То есть эти полномочия были предоставлены на тот момент как правительству Крымской республики, так и районной государственной администрации. Кроме этого, хотелось бы отметить, что по данным фактам нарушения земельного законодательства органами внутренних дел Алмудинского района возбуждено уголовное дело. Насколько мы знаем, по признакам преступления предусмотрено статью 320, это коррупция. И в данное время также ведутся следственные мероприятия. Талайбек айтсаңыз, ошол жерде айыл өкмөт токтом чыгарганда, ошол 2008-2006 жылдарыча, бирөөсүндө токтом номери жок. Аны өзүнчө эле берип салган. Биз кечээ госрегистрге барып тактаганда бир токтом турат да, ушу трансформация болсун депчи. Анан ушул жерде берде Ракишев, Карымшаков өзү кеткенден кийин 2 күндөн кийин кайра токтом чыгарып атат да. Бул боюнча сиздер сотто эмне деп айттыңыздар? Кандай каралып атат? Так, сейчас в ходе судебных разбирательств будет выясняться, действительно, одно из решений, а именно решение 12-й сессии Ташмайновского айыльного кеңеша 24-го созыва номер 18 не имеет дату издания. Этот вопрос будет выясняться, почему нету даты. По вопросу издание Ракишевым, бывшим главой Ташмайновского аймака, хотелось бы отметить, что для примера могу сказать, что Ракишевым было издано постановление постановление номер 164 от 2 июня 2008 года о выделении жителям Ташмайновского айыльного аймака земельных участков площадью по 0,1 га для строительства индивидуальных жилых домов в контурах номер 116 и 117 села Бишкунгей. В то же время проверка установлена, что распоряжением главы Чуйской областной государственной администрации номер 71 от 26 мая 2008 года Ракишев был освобожден от занимаемой должности главы Ташмайновского айылы. То есть
своим постановлением, вышеуказанным постановлением 164 от 2 июня 2008 года Ракишев уже не являлся главой, но в то же время допустил действия по, значит, незаконные действия по изданию данного постановления и выделению земельных участков в контракт 116-117 для строительства индивидуальных жилых домов.